Президент Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарында өтүп жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 77 сессиясынын алкагында БУнун өнүктүрүү программасынын администратору Аким Штайнер менен жолугушту. Кыргызстан менен БУнун ортосундагы кызматташтык, анын ичинде айлана чөйрөнү коргоо, тоолуу аймактарды өнүктүрүү жаатында пикир алмашуу болду. Ошондой эле Кыргызстандагы реформаларды колдоо жана эл аралык демилгелерди иш жүзүнө ашыруу маселелери талкууланды. Садыр Жапаров климаттын глобалдык өзгөрүшү, коронавирус инфекциясы пандемиясы жана башка факторлордун натыйжасында экосистеманы сактоо боюнча көптөгөн максаттар, чакырчылыкты жана ачарчылыкты жоюу, экономикалык өсүштү колдоо маселелери толук аткарылбай калуу коркунучуна кабылганын белгилеп, БУнун өнүктүрүү программасынын долбоордук ишмердүүлүгүн жогорулатуу зарылдыгын билдирди. Ал ошондой эле Кыргызстанды экономика, азык-түлүк коопсуздугу жана туруктуу өнүктүрүү жаатында өзгөчө тоолуу аймактарды өнүктүрүү жагынан колдоо программасын ишке ашыруунун маанилүүлүгүнө көңүл бурду. Президент Садыр Жапаров тажик тараптын баскынчылыгынын натыйжасындагы 59 адамдын өмүрүн алган социалдык жана жарандык инфратүзүмдө талкаланган кайгылуу окуяларга көңүл буруп, өлкө үчүн ушул оор күндөрдө колдоо жана чукул жардам көрсөтүүсү үчүн БУнун өнүктүрүү программасына ыраазычылык билдирди. Өз кезегинде Аким Штайнер уюм менен Кыргызстандын 30 жылдык биргелешкен үзүрүлүү кызматташтыгын белгилеп, мамлекет башчысына жолугушуусу үчүн ыраазычылык айтты. Ал кызматташтыктын мындан аркы векторлорун аныктоо үчүн өлкөнүн артыкчылыктуу багыттарын билүүгө кызыктар экенин билдирди. Аким Штайнер мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасындагы болуп өткөн окуянын кесепетинен адамдардын каза болгондугуна байланыштуу Садыр Жапаровго көңүл айтып, кырдаалдын тез арада жөнгө салынышын каалады. Жабыркаган райондордогу социалдык объектилерди калыбына келтирүүдө колдоо көрсөтүүгө даяр экенине токтолду.